бүгүн жеке беттеште кимиси мыкты экен. Кайсыл бир тарапты ачык фаворит деп айтуу кыйын. Оюндун жүрүшүндө белгилүү болот. Гонконг эми карама каршы тараптан орун алып атат. Айпанттын ичине жакынкы бөлүккө жүктөлдү. Бирок коргоочудан кайтты. Кайрадан дал ушул стандарттык кабалды ишке ашырган оюнчуга линиядан топту токтотту. Бирок эң акыркы учурда коргоочу демек Фон Сават кирип келе жатат. Анын чыгарып берүүсү жана башаламандык Айпанттын ичинде. Соңкан Лиасак топту жөн гана сыртка чыгаруу ийбистен кыска пас аркылуу чыгабыз деп жыйынтыгында топту соңуна чыгып калды алар. Азыр болсо Лаос кайрадан чабуулда. Анын чыгарып берүүсү бул жерде эч ким жок болуп Сличан ишке ашырат. Сличан жок, ал топтон өтүп кетти. Чыгарып берүү өтө сонун. Албетте болсоңуздар албетте Кыргыз спорт ТВ каналы түз эфирде сиздерге көрсөтүп берет. Сокку гол! Мына керемет ушул жерде чабуулду ишке ашырышты. Сайфон Кёханам ошентип 1-0 менен Лаос командасын алдыга озуп чыкты. Мына караңыздарчы, оң канаттан Гонхан Лиасак өтө сонун пасты чыгарып берди. Соккуну караңыздар. Бул жерде дарбазачы албетте жакынкы бурушка чыдай эмес. Карасаңыздар, аз жерден тең салмагын жогото ала жаздаган. Сокку кубаттуу эмес албетте. Эске сала турган болсок, мына буштан чыгаруу жана гол! Лаос 2-0 жеткирди. Дарбазачы топко чыккан жок, ал линияда калды. Ал эми экинчи кабатта мына өзгөчө траектория. Дал ушундай траектория менен келген учурда албетте дарбазачы топко чыгуу керек. Ал чыкпай калды дагы. Бул голду жараткан ошондо 4-чү номердеги Хамман Тапасеукчу Сайфон Кеханам жана соккуну узатса болот. Топту тепти, коргоочудан кайтты. Дагы бир сокку, рикошет жана кайрадан бурчтан чыгаруу. Азыр ишке ашат. Ушул жерде голдун автору Сайфон өзү карама каршы тараптан бурчтаган. Жакшы сокку. Сейф. Бул жерде дарбазачы тараптан мурда күнү Иран менен ойноду, бүгүн Гонконгго каршы ойноп атат. Демек Самат Сүймалиев азыр болсо сокку таамай эмес. Экөөсүн ута турган болсо жети упай, анда бир топ эле жакшы мүмкүнчүлүк берет. Дээрлик автоматтык түрдө жолдомо деп айтса деле оюндун өзүнө таасирин берет. Азыр өтө көп күч менен ушул жерде чабуулга чыгып барды эле гол! Эсеби 3-0. Мына ошентип Лаос командасы керемет. Бул эстафетаны эми Иран, Кыргызстан оюнчулары алат болду экен. Колу менен топту кармап койду. Өз максатына жетти. Жана ишенимдүү кирип келе жатат. Пас, сокку, гол эмес. Караңыздарчы, бир караганда. Оң канат ачык жана борбордук бөлүк аркылуу пас берди. Эмне үчүн мындай жыш жайгашкан борбордук бөлүк аркылуу дөөлүгүн көрсөткөн Чан Хока буга чейин кайда жүрдү эле? Мына азыркы эпизоддо өзүнүн жакшы жагынан көрсөткөн. Болсо 3-2, болбосо 4-2 жада калса дарбаза карама каршы тарапка берүү керек. Жана мына ушул жерде сокку, гол! 4-0. Лаос артыкчылыкка ээ болуп аткан. Азыр сонун эмне кылды? Бул жерде Фон Сават, команда капитаны, анын керемет пасы, дагы бир гол! Жана ошентип Питер Фантавон ал дагы дубль жасады. Өтө сапасыз тагыраагы, мына өтө жөнөкөй. Бирок прессингден кийин сокку, сейф жана дагы бир сокку шашып кетти. Мына ушун гол жаратып алса, ошондо абалды бир аз өзүнө келтирмек. Азыр сонун